6 жыл мурун Россия Федерациясына караштуу Сургут шаарына эмгек иш менен кеткен Талайбек Маткасимов бөйрөк оорусуна чалдыгып, азыркы учурда өз мекенине кайта албай жаткан кезде Кыргызстанга келиш үчүн Талайбек Маткасимов бөйрөгүн алмаштырыш керек. Ал эми азыркы учурда бөйрөк донор табылып, операцияга акча каражаты жетишпей жатат. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов Сургут шаарына барып, Талайбек мырзанын акыбалы менен таанышып келген. Ошол багытта кыргыз элинин коомубуздун айырылуу катмарына кол сунуп, жардам берүүгө чакырмакчы. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда эл ичинде ошо кайрымдуулук болуп, коомдук кайрымдуулук фондун негизги максаттарыбыздын бири бул ушу бир келген жалганда, бул жалганда бирибизге бирибиз жылуу мамиле жасап, жылмаюу тартуулап, жакшылык кылып калайлы деген адамдык бийик сапат менен бир жакшылыктарга кол сунуулардын татыктуу көпүрөсү болуп келебиз. Ошонун айланасында аракеттер жүрүп келет, Кудай буйруса. Анан ушул өтө оор муктаждыктагы бир кайрылуу менен ошо алыскы Сургут шаарындагы мекендешибиз Талай байке бизге кайрылды. Ошондой өтө оор муктаждыкта туруп, ушул эл катарында чет элге, чет жерге барып мигрант болуп иштеп, үй бүлөсүн, бала чакасын багайын деп барып, ошол жерден үй бүлөсүнө эмес, өзү караганга жетпей, дарманы келбей, ошол 4 дубалдын ортосунда жипсиз байланып отурам деген Талай байкенин кайрылуусу ошол жүрөк ыйлатарлык бир кайрылуу болду. 5 жылдан бери үй бүлөмдү көрө элекмин, Азамат, өмүрлүк жарымды, бала чакамды көрө элекмин, сагындым деген ушундай кайрылуусу жүрөк оорутарлык болду. Ошол кайрылууну тезинен кабыл алып, ошол Талай байке, сиз эч убакта ыйламаңыз, сиз эч убакта мындай көз жашыңызды төкпөңүз. Кудай буйруса, кыргыз, биз улуу элдин урпагыбыз, биз кыргыздын уулдарыбыз. Эч убакта мындай кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес. Бизде жүрөгүбүздө жалын бар, жүрөгүбүздө бекем Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун, кичине болсо да ыйман бар. Эл кайдыгер карап турбайт деген сөздү айтып, ооруган адамга жылуу сөз дагы жагымдуу дейт. Мына ошондой сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы, мына ошол сүйлөшүп, биз ошол Сургутка барууну туура көрүп, ошол Сургут шаарындагы диаспора менен биргеликте иш алып барып, ошол жактагы мекендештер, ошол чексиз ыраазы болсун сиздерден жараткан. Ошол базарда иштеген бир туугандар, ысыкта, суулукта, ызгаап сууктарда дагы ошакта үй бүлө багам деп жүрүп, ушу кол сунуп, колдоо көрсөткөн мекендештерге мен терең ыраазычылык билдирем. Дүйнөнүн булуң бурчунан кол сунуп, ушул айыгып кетишлигине кайдыгер карабаган мекендешке ыраазычылык билдирем. Ошо Сургуттан дагы ошол жерде чогулуш, жыйындарды жасап, эли чакырык кылып, келиңиздер, Талай байкенин бул тагдырына кайдыгер карабаңыздар. Ошол уулдарынын кашында, балдарынын жанында аман болсун дегендер, кыргыздын саны азайбасын, саны көбөйсүн, саны кемибесин дегендер, келгиле деген чакырыктарыбызды ошол демилгебизге дем күч берип, колдоо көрсөтүп, бүгүнкү күндө донор да табылып, Кудай буйруса чогула турган $7,000 акча, ошо $12,000 кетет деген, ошо $7,000 акча Кудай буйруса топтолуп калды, дагы бир азы калды. Дагы биз чакырык кылабыз, урматтуу мекендешим, келгин. Кол сунсак, сунбасак дагы бул жалганда күндөр дагы, өмүрлөр да өтө берет экен. 5 жылап канчалаган инсан келген бул дүйнөгө. Алар кеткен кайра келип. Биз да ошолор катарында, биз бүгүн бул жалганда өмүр сүрүп жатабыз, бирок кайсыл бир күн келет, биз да бул жалганды таштап кетер бир күн бар. Ошол күн келгенге чейин жараткандын алдында жакшы иш кылып, Кудай берген рызкыны Кудай жолуна жумшап, жүзүбүз жарык болсун үчүн ушул садака бул адамга келчү бала, апат, кырсык жана башка оору даттан бизди коруп турчу бир коргон экен. Ошол коргонубуз бекем болсун. Ушул садакага кол сунган бардык мекендештикке ыраазычылык жана дагы чакырык кылат элем. Келиңиз. Бирибизге бирибиз бир келген жалганда жылмаюу тартуулап жашайлы, урматтуу мекендешим. Мына ушундай чакырыктарыбызга өтө чоң кубануу менен, сүйүнүү менен айта элем. Анткени ушул биздин чакырыктарыбызга
карапайым элдин катмарына, ушул карапайым элдин ынтымак биримдиги менен жасалып аткан канчалаган сооптуу иштер жүрүп жатат. Ушул эле Кайрымдуу Бол коомдук фондун негизделгенине 2 жыл болду. 2 жыл аралыгында бүгүнкү күндө 13 үй тапшырылып, мына 14-чү мына жана башка үйлөр катарда турат. Жалпы эсебинде 20 үй тапшырылуу ниети бекемделген. Мына ошол ниетти ушул мына Кайрымдуу Бол коомдук фонду бүгүн кызматта. Анан ушул фонддун бүгүнкү күндө алып барып аткан ишине өз баасын берип, ушул мынакей ушул Сооронбай Шарипович биздин Кыргыздын атасы болгон эми падышабыз, мына ушул Кыргыз элинин атасы болгон ушул Сооронбай Шариповичке мен терең ыраазычылык билдирем. Анткени биздин бүгүнкү кылып аткан ишибизге кайдыгер карабай, карапайым элдин катмарында ошол деңгээлде ошол Кудайым ыраазылык үчүн өз салымын ушул президенттик фондунан 100 000 которуп, мына ушундай бирге сооптоо жолунда биз агалар, аталар ушундай бир сооптоо жолунда бирге сапарлаш болуп аткандыгыбызга мен өтө кубанычтамын. Жана бизге жараткан ушул жакшылык кылууну, жар салып жакшылыкка чакырууну бизге насип кылгандыгына чексиз шүгүрлөр болсун. Мына ушундай бүгүнкү күндө өлкөбүздө завод фабриканын анча көп иштебегендиги, жумушсуздук учурунда мекенден четте жүрүп, чет жерде, чет элде ошол жан багып жүргөн биздин мигрант болуп, үй бүлөнү баккан, ата-энеден алыс болгон, уулдарынан, кыздарынан алыс жүргөн мекендештердин бүгүнкү күндө өлкөбүзгө кошкон эбегейсиз чоң салымын айтпасак дагы маалым. Бирок ошондой салымын кошуп, ушундай бир мекенибиз үчүн чоң салымын кошкон мигрант болуп иштеген мекендештин салган акчасы эле эмес, бизге өзү да керек деген чакырыктарыбызды жасап келебиз. Ушул чакырыктарыбыз, ошон үчүн Маназат атабыз дагы осуяттарында айтып кеткен. Кулалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген. Мына ушундай журт бүгүнкү күндө ынтымакка, биримдикке өтө зар болуп турат. Ошол нерсе бизге зарыл керек болуп турат, урматтуу мекендешим. Ошондуктан мына ушундай иштерди көп жасап, мекенден алыс 12 мүчө түгөл кеткен мекендеш кайра мекениңизге аман эсен келишти жараткан насип кылсын деп, ушул муктажда турган бейбечаранын батасын алып, ошол өз үйүңүзгө, өз уулдардын, ата-эненин кашына аман келишиңизди жараткандан тилеп, ушундай жакшы иштерден бат алып келебиз. Ошол Кудай буйруса ушул кылган иштерибизден алган баталар баарыбызга бирдей кабыл болгон болсун. Эки дүйнө жакшылыгын жараткан бизге насип кылган болсун. Талайбек Маткасимовго ошол Сургут шаарында жашаган мекендештерибиздин диаспорасы дагы чоң жардам көрсөтүүдө, бирок бул жетишсиз. Ошондуктан ар бир кыргызмын деген жарандан Талайбек Маткасимов жардам суроодо. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз сиздерге Россия Федерациясынын Сургут шаарынан кайрылып, ошону эмгеге сиздерге терең ыраазычылык айткыбыз келип турат. Биздин ушул Талайбек экебизге аябай чоң жардам бердиңиздер. Сургут шаары Ханты-Мансийскиин округ боюнча жана Россиянын булуң бурчунан, жана дүйнөнүн булуң бурчунан биздин ушул Талайбек экебизге көптөгөн биздин мекендештерибиз, биздин кыргызстандык туугандарыбыз өзүнүн жардам берип келди. Ошону менен бирге мына 3 күн мурун биздин президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шарипович дагы өзүнүн фондунан 100 000 рубль которуп берип, бүгүнкү күндө жалпы топтогон акчабыз 720 000 түздү. Ошону менен бирге бүгүнкү күндө ушул Талайбек экебиздин бөйрөгүнү ошону алмаштырганга биздин донорубуз даяр. Бир аз акчабыз жетпей атканына байланыштуу силерге дагы кайрылып атабыз, урматтуу мекендештер. Ушул өзүңүздөр дагы бир ирет бизге колдоо көрсөтүп, жардам берип, Талайбек экебиздин ден соолугунун чыңалышына себепкер болуңуздар деген гана тілейбиз. Биздин үмүтүбүз, ишеничибиз бар. Кудай буйруса көптү дегенден истеген чоң рахмат көңүл. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Рахмат сиздерге колдоо жардамыңызды кайрылатыңыздар. Мен дагы күтүлбөгөн жерден бияка иштемдик келип Сургут шаарына автобус маршруткада иштеп жүргөм. Кокустан рейс келип почкам отказ берип, почкам солуп калган экен көрсө. Ошондон бери больницага түшүп алдым. Күндө больница.
Bir gün kalsa bir gün Pramuk'ta. Bunday ойлаған емесін, bunday боламын деп ойлаған емесін. Күтілген жерден шул оруға чалдырып бардым. Ошого Кыргызстанга барганы, Кыргызстанга барып әрбір аппаратқа түшкен сайын 6-7 миң акча кетет экен. Бул Сүргүт шаарында бекерге. Ошондуктан ушул жерде жүрөм. 5-6 жылдан бери үйгө кетүүгө мүмкүнчүлүк жок. Ошондой эле туугандар, урматтуу туугандар, ассаламу алейкум. Кыргыз элим, ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Барыңыздарга белгилүү болгондой, биздин Талайбек Маткасымов байкебиздин 5 жылдан бери иштерин азагы тартып келүүдө. Биз бул кайрылууга бир нече жолу Кыргыз элиме массалык маалыматтар аркылуу кайрылдык. Биз дагы ушу колдон келген жардамдарыбызды берип атабыз. Биз дагы ушу Бишкекте, Кыргызстаныбызда ар кандай кыйналган, муктаж болгон семьяларга ушу Сүргүттагы кыргыздар мекендештер топтолуп, биз да жардамыбызды көрсөтүп келүүбүз. Анан ошого эле четте карап Кыргызстан талай агабызга дагы жардамдарды берип атабыз. Бирок тилекке каршы толук бардык ушул Талай байкенин проблемасын бүтүп койгонго биз жетише албай калып атабыз. Ошого барыңыздар, колуңуздардан келген жардамдарды берсеңер деп урматтуу президент Нурсултан Назарбаевичке Сүргүт шаарынын кыргыздарынын, Сүргүт шаарынын диаспорасынын атынан ушул Талай байкени үйлөстүп аткан терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле ушу биздин Бишкектеги депутаттарга дагы кайрылуубуз бар. Урматтуу депутаттар, сиздер биздин кайрылуубузду унутпасаңыздар, колуңуздардан келген жардамыңыздарды берсеңиздер, биз сиздерден ыраазы болобуз. Ошого бардыңыздарга ушу чакырып кылат элек, бул жөн гана чакырып, колуңуздардан келген садакаларды берсеңиздер, садака менен адамдын акчасы кемейбайт, кайтып көбөйөт туугандар. Ошого келгиле туугандар карап турбастан ушу Талай байкебизге жардам берип, ушу тез аранын ичинде операция кылып, ушу мекенибизге жөнөтүлсөк, бала чаканын ата энесинин бир туугандарынын өзүнүн туулган мекенине, өзүнүн туулган жерине барып, Талай байкебиз дагы ушул бир келген кыска өмүрдө жакшы ушу эл катарында жашап, өзүнүн бир туугандарынын өзүнүн жерине барып, аман эсен бала чакасы менен бактылуу жашасын. Ошого барыңыздарга чакырып калабыз. Рахмат туугандар. Рахмат, Алла разы болсун. Ассаламу алейкум, Кыргыз элим, ассаламу алейкум. Мекендештер, силерге биринчиден ыраазычылык билдирип кетебиз. Ушу биз өзүңөр көргөндөй канчадан бери биз кайрылуу жасайбыз. Талай байкебиздин акыбалы күндөн күнгө оорлошуп атат. Бизге срочно бул операция акча керек, жетпей атат бизде. Шарттарга байланыштуу аракет кылып атабыз. Сиздерден дагы бир кайрылып кетсек, ушу дагы бир көп түксөкөр болот. Дагы 100 сом, 200 сомдук ошо картанын немесине счетуна которсок, Кудай кааласа жакын арада Аллахтын жардамы менен операциясы болот. Баардык кыргыз элине, дүйнөдөгү кыргыз элине ыраазычылык билдирип кетебиз. Президентибизге Сооронбай Жээнбековго дагы ыраазычылык билдирип кетебиз. Акчасын алдык. Биз ушу баардык отчет түрүндө биздики баардыгы Кудай кааласа отчетторду беребиз. Ар сайын берип турабыз. Топтолгон акча счетто банкта, Сбербанкта турат, Кудай буюрса. Ошон үчүн туугандар Талай байкени көрүп турасыңар, мындай турганда жакшы көрүнө берет. Так алып келгенде больницадан чыккандан кийин баш айланып, уже күндөн күнгө слабыйлашып атат туугандар. Келгиле бир тууганыбыздын өмүрүнө себеп болуп калайлы. 100 сом, 200 сомдон дагы бир ура кылып топтоп берсек, Кудай кааласа баары жакшы болуп кетет. Баардыгыңар кыргыз элим аман болгула, кай жерде болбосоңор да тапкан тууганыңарга Аллахым барака берсин. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, оорубаңыздар. Байыртадан ата бабаларыбыз ата журт кыйын күнгө кабылганда айласын ар бир улуң чагылганга деп улуу сөздөрдү айтып кеткен эмеспи? Ар бир кыргыз жараны кандай кыйын күнгө калбасын кол сунуп жетелеп кетчү калк эмеспизби? Андыктан кайдыгер карабастан жардамыбызды берели.